жашоо тынымсыз кыңгуут болуп өтүп жатат. Көрүнбөгөн бале бүткүл дүйнө жүзүн коркунучка алып кептөөгө салды. Көк тиреген ата мекен асказоолор. Ар бир адамга келүүчү өлүм. Жүз миллион адамдын өмүрүн кыйган тарыхы бар. Ушунча жылдар изилденип, вирустардын түбү, тамыры, максаты жана анын пайдасын изилдеп чыгышты. Тилекке каршы институттук деңгээлде муну чоң бизнеске айлантууну эп көрүштү. Чындыкка тике караңыздар, келечек муундун тагдыры апаат күндөргө туш болду. Азыр бизге заңгыратып үй салган эч бир пайдасы жок. Кычыратып машина тепкендин эч бир пайдасы жок. Биз жашообуздун маңызын башка багытка бурууну жана бардыгын кайра кашынан карап көрүүгө токтолуубуз зарыл. Заманыбыз кайда баратканын жакшылап баамдап көрүңүздөр. Бул жылмаланган алгачкы кадамдар. Ал эми бул азыркы таптагы Кытай, учур чактагы Казакстан. Буга каршы турууга дээрлик мүмкүн эмес. Буга эң негизги себеп болуп, бул жер планетасынын 7 миллиардтан ашуун адам затына толушу. Жер жүзү, жер планетасы 3 ашып кетсе 4 миллиард, өзү 2 миллиардка чакталган планета. Эгер андан ашыкча адам көбөйүп кеткен болсо, чөгүп жаткан кеме сыяктуу жер өзүн өзү жоготот. Демек, бардыгы кемедегилердин бардыгы чөгүп өлөт дегенге окшош. Азыркы максат ошол кемедеги ашыкча жүктөн арылып, өзлөрүн сактап калуу процесси башталды. Улардын көз артканы мамлекеттик территория жана улут элдер. Дүйнөлүк банк системасы өзү пирамида болгондуктан дүйнөлүк оюндун мүчөсү болуп, карызга баткан соң мамлекет банкротко учурайт. Жер территориясын тарттырып жиберип, элин жок кылуу программасына киргизет. Бул Кытайдагы концентрация лагеринен болгон бир көрүнүш. Келечектеги кредитин төлөй албагандарды дене мүчөлөрүн органга тапшыруу программасына даярдыктарды көрүү. Биз жашообуздун маңызын башка багытка бурууну жана бардыгын кайра кашынан карап көрүүгө токтолуубуз зарыл. Бул жылмаланган алгачкы кадамдар. Кыргызстан дүйнө жүзүнө дагы бир ирет уюшкандыгыбызды, ынтымагыбызды көрсөтө алдык. Унутта калган ак халатчан баатырларга
терең таазим. Жардам колун сунган карапайым элге рахмат. Өлүмдөн тайманбай ушул апаатта согушкан ыктыярчыларга, баатыр ак халатчан бирдбоорлорубузга терең таазим рахматыбызды айтабыз. Кыргыз эли үчүн, улут үчүн жанын аябай урушкан бул баатырлар барда Кыргыздын келечеги кең. Наш Центр инициативной молодежи объявил акцию «Довези медика до его работы». Биздин элибиз ар кырдаалга жана баардык коркунучтардын мизин кайтарууга даяр экенин далилдей алды. Бирок бул жерде бизде чоң каталар кетип жатат. Бул каталар негизинен коомубузга тиешелүү. Демек, келечек муунга түздөн түз таасир этет. Коомдун кошумча акчалары чачыранды, бирдиктүү системанын жоктугу, элдин бирдиктүү платформасынын жоктугу, улуттун мындан аркы өнүгүү стратегиясы, экономикалык моделдин жоктугу. Жогорудагы аныктообузга ылайык, бул дартты бизнеске айлантууга аракет кылышты. Коомдун алгачкы кадамдары кандай болуусу зарыл? Биринчи кадам элдик платформа түзүү. Экинчи кадам борборлоштурулган элдик экономикалык калкан түзүү. Үчүнчү кадам багыт жана аймак элдик көзөмөл комитеттерин шайлоо, өнүгүү стратегиясын иштеп чыгуу. Азыркы тапта иммундук вирусология багытындагы лаборатория жана табигый дары өндүрүү жатак комплексин түптөөдөн баштоо. Душманга жортуул аныктоодон башталат. Жоонун маалыматын билүү жана кирешелүү ыкмасын колдонуу. Чындыгында азыркы тапта согуштун бактериологиялык түрү иштеп жатат. Биз согуш учурундабыз. Жараткан берген жагдайда тайманбас тайбас эр кайда. Жүрөгү батыр туусун тутар, мүрөгү жалтыр суусун жутар, жан кайда. Канаты сынса кайнардан, кара тер түшсө кайрадан. Бек намыска турар жигит, мекенимде улам жигит кайралган. Сары шапкан шаң төрү, кабылан көк жал көк бөрү. Кайратың таштодой, жүрөгүң солуп маш ботой. Көкөй кести жан дил алса, көкүрөк жазбай тизгин алда. Кайратың таштодой, жүрөгүң солуп маш ботой. Көкөй кести жан дил алса, көкүрөк жазбай тизгин алда. Темир тал чайнар, тарамыш балтыр жал чайнар. Элдин кыран жигиттери Беспилотник дрондорду өздөштүрүү. Үмүтүң өзүң колуң. Айыл аймактарда аскери спорт клубтарды байма-бай ачуу. Анда месе алдыңда аргымак, жулунап жол сурап.
Ал эми бул аскерий техникага өзгөчө көңүл бурсаңыздар. Үстүндө беспилотник дрон бекитилет. Биздин географиялык чөйрөгө ылайыктуу коргонуу жана чабуулда күчүрмөн колдонулат. Элдин колдоосу менен бул долбоорлорду ишке ашыруу шарт. Kökürüp cazbay tizgin alda.